Суранам досум, бир аз убактыңызды бөлүп коюңуз. Мен сизге жүрөк ооруткан бир окуя менен бөлүшкүм келип турат. Балким бул окуяны уккандарсыз. Ошондой болсо да, бул видеону аягына чейин көрүп коюңуз, сизге зыяны тийбейт. Кезинде мектепте бир аябай сулуу бир окуучу жигит болгон экен. Аябай сүйкүмдүү, аны жактырган кыздардын да саны көп болчу. Ал жигиттин апасы ошол мектепте пол жууп эмгектенчү жана апасынын жалгыз көзү бар эле. Бирок бир эле көзү бар апаны жаш баланын апасы экенин эч ким билишпейт болчу. Күндөрдүн биринде апа баласынын окууда алган бааларын билиш үчүн класска кирет. Класста отурган жаш жигиттин классташтары апасын карап, "Ушул сенин апаңбы?" деп жийиркеништи. Себеби апасынын жалгыз көзү бар болчу. Баласы апасынын ушунчалык катуу уялды, аябай жийиркенди, жинденди. Үйгө ачуусу менен барып апасын катуу жемеледи, урушту. Ошондон баштап апасы менен сүйлөшкөндү токтотту. Ошентип мектепти да аяктады. Апасынан алыстап башка жака көчүп кетти. Арадан жылдар өттү. Баягы жаш жигит өз бактысын таап, үйлөнүп, 2 кыздуу болуп бактылуу жашап жатты. Бирок апасы жөнүндө бир да секунд ойлонуп койгон жок. Апа деген ушундай мээримдүү жан экен. Баласы үчүн күн сайын сарсанаа болуп, кыйналып жүрдү. Бир күн баласыга барууну чечип, жолго чыкты. Ошентип баласынын үйүнө да келип, эшиктин коңгуроосун басты. Чуркап барышып, уулунун 2 кызы эшикти ачышты. Эшиктин сыртында турган апаны көрүшүп, ата, жардамга" деп чуркап барышып, эшиктин артында түрү суук бирөө турат дешти. Баласы барып апасын көрүп, "Кыздарымды коркуттуң" дегенсип, апасын үйүнө киргизбей кууп жиберди. Апа көзүнөн жаш аккан бойдон үйүн көздөй бет алды. Бир канча айдан кийин баласы түшүндө апасын көрөт. Апасынын кабар алуу үчүн жолго чыгат. Жетип барып эшикти каккылайт, бирок эч ким эшикти ачкан жок. Бала жанындагы кошуналарынан сураштырып, акыры бир кошунасы айтат: "Сен билбейсиңби? Апаң 2 жума мурда каза болгон. Апаң сага бир кат таштап кеткен болчу" деп катты берет. Бала катты алат да окуп баштайт. "Балам, сен мени дайыма жаман көрдүң. Менден иренжидиң. Мен сени болсо дайыма сүйдүм. Мен сенин бактылуу болушуңду кааладым. Мен сага мурда айтышым керек болгон бир жашырып келген чындыкты айтууну чечтим. Сен кичинекей кезиңде атаң экөөң машина менен бара жатып, катуу бир кырсыкка калдыңар. Атаң болсо ошол кырсыктан каза болду. А сен бир көзүңдөн айрылдың. Мен сенин бир көздүү болуп чоңоюшуңду каалабадым. Ошон үчүн сага өз көзүмдү бердим. Сен балам, ушул күнгө чейин менин көзүм менен бул дүйнөнү көрүп келдиң. Балам, мен сени катуу сүйөм. Сенин апаң" деп жазылган кат аяктады. Бул видеону бир сапар менен аяктоону туура көрдүм. Апасы бар адамдар, апаңар урушканда аябай кубангыла. Көңүлүн калтырбастан көтөрүп улагыла. Кеч болуп кала электе кемчилик кетирсеңер, кечирим сурагыла. Апасы бар адамдар, апаңар урушканда аябай кубангыла. Урматтуу достор, ата-энелерибизди убагында барктап, кызматын кылып калалы. Андыктан келиңиз, телефонду азыр алабыз да дароо ата-энебизге телефон чалып, ал абалын сурап, катуу сүйөрүбүздү айтабыз. Анын кандай сезимдер болгондугун комментарийге жазып, биз менен бөлүшүңүз. Баса видео жакса класс басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.